Асан Жакшылыков сый аңгемеси. Байыр уулу байыр алган мектебин бүткөнчө далай жылдар чубап, алиги Сейдикеримдин кыздары бойго толду, үй-жай күтүштү. Баарыдан да оорулуу дешчү Гүлшайыр кызына Кудай Таалам чоң бак карап коюптур. Ал университетке өтүп, эсептин татаалын чыгара эле берген, жеткен өтө билимдүү бир кеминдик балага күйөөгө чыкпайбы да, анан тапкан акчалары чөнтөктөрүнө батпай кетсе керек. Ошо Гүлшайыр атам неге катташпайт деп бир чети намыстанса керек. Жок болсо айла жок. Бригадир атасы аман эсен эле күлүп жайнап, арагын ичип, аялдарга апийим тилдирип, эсен соо эле жүрбөйбү? Ата деген ата да. Адеп кыздарын туяк деп энеси менен бөлүп койсо да, эми жүрөө атасына таарынычы жанды. Окуп жүргөн кезинде атасы байкуш эч аянган жок. Кайда барат эле? Баары бир Сейдикеримдин кызы да. Эми тигинтип илимпоз күйөөгө чыкканда атасын бир сыйлабай эмне болуптур? Атайын кишиден айттырып, анан дилгирим жибертип, ага болбой койсо атайы ак Волга жөнөтүп ийиптир. Эл Кудай урбадыбы, Сейдикерим? Барып кел, деди. Сейдикерим оңойлук менен ак Волгага түшпөй койду. Күйөө баласынын келишкен Волгасы бригадирдин эски кийимине жарашпай өөн болуп туруп алды. Кызым каяктагы немеге чыккан деп койду ичинен. Бирок эл коёбу, ак Волгага көтөрүп барып олтургузуп коюшту. Эшикти сыртынан жаап салышты. Жеңил барып оор кел деп, базарлык ала кел деп, үмүт өткөнүн ачык айтып, кол булгап кала беришти. Суналып ак Волга менен көп кабат үйдүн алдына келип, Сейдикеримдин машинеси токтоду. Мына кызы баштап, жанагы тынбай татаал эсеп чыгара берген күйөө баласы коштоп, 5 кызынан тараган ушул шаарга окуйбуз деп кетишкен жээндери жабырап, таятам келди деп айланайын кучак гүл алышып тосуп калса болобу? Сүрөтчүлөрдү ар бир некен жарк-журк эттиришип эле академиктин кайнатасын тартабыз дешип үзүлүп түшүп, бир жата калып, бир тура калып, Сейдикеримди тартып кирсе болобу? Мындай турмуш бар экенин каяктан билиптир? Бир аз сүрдөй түшүп, Насыбайдын чакчасын кагып, оозуна чымчып сала коюп, анан кызын, күйөө баласын баш кылып, баарын жыттап, жалбарып өөп чыкты. Аптыккандан тамагы кургап кетти. Жолдо келаткандагы ырааттап алган ойлору небак чатышып, кызы кучактап алып үйүнө киргизгенде атасын, демек Сейдикеримдин өзүн сагынганын сезгенде, атам деп жаналык албай сыймыктанганын байкаганда, өс териси өсүнө батпай кетти. О туяктарым, о тукумдарым деп демейде чаташтырбай жүргөн сөзүн азыр аралаштырып, сүйүнүч, балким атайы бириге айтып жиберди. Кыздар да өзүнүн нак каны, жаны экенин биринчи жолу сезди. Кайра кайратына келди бекен, эми балкып кеткен боюн токтотту. Жанагы заара ушатчу жерине кирди эле, андагы идиш ичине суусу жыбылжып куюлуп турган адеми бир өтө сонун неме экен. Кантип заара кылаарын билбей, көк ойдун ийин талаасын көксөп, жаны кыйналды. Көрсө суусу, оту бар эле үйдө экен. Академик күйөө баласы менен бул Гүлшайыр кызы экөө тим эле бейиште жашагандай сезилип кетти. Анан кенени үйгө ак тасмал жайып, дүйүм аш камдап коюптур. Арактын эле канча түрү турат. Каап, ушуну айылда калган түгөттөр көрсө болот эле да. Сейдикерим эми жанына киши албай, тең туштарынан кошо жүр дебей, өзү жалгыз ак Волгага түшүп жөнөй бергенине эми чындап өкүндү. Бөтөн конок деле жок көрүнөт. Баарын өзүн сыйлаш үчүн камдашкан тура. Бали. Бирок бир аз көнүшкөндөн кийин жанагы көп бөтөлкөдөн бир муздак шампанды ачып жуткузушкандан кийин барып
Anan үй için bayqap жүрбөйбү? Көрse сыйлы қонақтан жалғызсыз өз емес екен. Дағы бирөө меміреп олтырат. Барыдан жалғыз еместігіне сүйінді. Көрсе аға болып жатқан сый урматты баалай тұрған бөтен киши олтырған тұра. Кейін айылға күбө өткөнгө алған емес Құдай жалғап тиги олтырған киши өзүнө тааныш адам екен дароо илгертпей байқады. Күйөө баласы шашпай, ар бир сөздү сылап, Мажит Жээнбаевич деп, бу аксакал биздин кайнатабыз деп, таанышып коюңуз деп, не бир сөөлөттү, не бир сыйлуу экөөбүздү тааныштырганы жүрбөйбү? Халиги таанышым уялбай эми менен кайрадан таанышканы жатат. Күспүрүш, шаарга келгенде эле мени набак унутуп калганын карабайсың? Кое тур, дедим күйөө балама мен. Анын академиктиги менен башкасы менен ишим эмне? Муну мен тааныйм, дедим. Күйөө балам сүйүнүп кетти. Албетте, Мажит Жээнбаевич республикага таанымал киши да. Телевизордон көрсөңүз керек, деп салса болобу? Жок, дедим. Биз көздөй таанышпыз, дедим. Күйөө балам кайрадан албетте көздөй тааныш экениңиздер вероятно деп койду. Анан тигини Кудай урбадыбы? Мен сизди билбей жатам. Эстей албай койдум, деп. Анан желкем куруша түштү. Мени айылдык дегенсип жатпайбы? Бой көтөргөн неме. Көрүнбөдү беле? Кой көтөргөн боюн өзүмө теңей салайын, дедим. Капырай, чын эле мени тааныбай жатасызбы, дедим. Тиги көшөрүп, тааныбай жатам, деди. Анда мен кайрадан таанышайын, дедим. Академик күйөө балам албетте, деди. Анан кайрадан тааныша баштадык. Көлдө болгонсузбу, дедим апийимдин гүлүндөй үлбүрөп сылык сүйлөп. Болбой анан, деди тиги көлгө барганын моюнга алып. Жарайт, дедим. Андай болсо былтыр кеч күстө көлгө түшкөн белеңиз, дедим. Түшкөм, деди. Сөгөттүнү текшердиң беле, дедим. Жок дей албады. Анан сөгөттүгө көл жээгиндеги жалгыз үйдү эстечи, дедим. Эстедим, деди. Анан экөөбүз чер жаса дуулап, алиги тизилип бош калган беш бөтөлкөнү эстечи, дедим. Кокуй, башка киши менен чаташтырып жатасыз. Бу киши көп жылдан бери ичпейт, деди татар аял оозунуп. Ичет, дедим мен. Анан күйөөсүнүн мас болгондогу кайталап ырдай берген татарча ырын жатка айтып бердим. Айтканда да абаны менен келиштирип, биз кызыган кезде моюн алышы ырдаганыбызды жанжыргата туура ырдап салдым. Ал ыр мындай эле. Ай урагын салып эң башына, куяш нурларыңан нур алдың. Куяш нурларыңнан нур алганда, салкын чечмалардан суу алдың. Салкын чечмалардан суу алганда, ким ысмына жырлар жырладың. Талир танкалары шылтыраганда, кол жолугуң кимге болгадың. Бул ырды мен баштаганда эле, боже, чын го деп, барып аял сөзгө аралаша албай какап калды. Анан баягы эртесинде узатаарда, аксакал, үйүңө ала бар, таанышып жүрөлү деп, 8 кыргоол, 6 чил, 97 керчөөн салып берген дал өзүм эмесминби? Ошо менмин деп, күйүк жыттангансып маңдайында кашкайып туруп бербедимби? Ошо кыргоол, чил, керчөө, айтмакчы форель балыктар да мен эмес белем деп кайталап койду. Аялы, боже, бу киши чын айтып жатат деп, күйөөсүнө мурун тиги мени санагандарды эстебейт. Чоңдун аялы болсо да ыйманы бар экен деп койду. Анан күйөө балам каткырбадыбы? Ханымды менден бетер арамзаалыгы жок, күлгөнү кашкайып таза экен. Күйөө баламды дароо эле жакшы көрүп калдым. Кызыма ыраазы болдум. Таза күлгөн күйөө бала таап бергенине мейли мээсин чиритип алиги татаал математикасын дулдуюп үндөбөй басса турса чыгарып жүрө берсин. Бирок керек кезде сыртына угуза ачык каткырган, ачык сүйлөгөн эме экен. Мага дагы кандай күйөө бала керек?
Men daroo жақшы көрүp калган күйөө балам Мажит Жээнбаевич болду. Айып тартыңыз, эртең чакырыңыз деп салса болобу? Татар келинчеги боже, албетте чакырабыз деди. Анан форель балыкты тамышанып сүйлөп олтурду. Мен Кудай жалгап аял айтты демек маселе чечилди деп компоюп койдум ичимден. Ошентип жыргалдам колум бошобой калды. Мажиттин татар аялынын алдында анын алигиге багын ачып, кайра ичимдикке өзүм үйүр алдырып келбедимби? Аягында ал экөөбүз калганда шап куюп, күрзөбөй менен согуп, баягы ырды ырдап, татар келинчегине да биротоло жагып калбадымбы? Чоңдор калп эле каадаланган немелер болот экен. Бирок күйөө балама ыраазымын. Акчасы сөгөттүнү текши ачылган апийим гүлүндөй туман болуп калган экен. Кете берерде өз кызыма прямой тапшырма берип айтпадыбы? Атамды бир сыйра кийгизип, ак Волганы кайра мингизип жеткизиптирип кой деп. Кызым ушинтип ойдогудай күйөө балалуу кылбадыбы? Мен кыз эмне деп жүрбөймбү? Бирок бир сыйрага келгенде өз кызымды өзүм атайы жүдөттүм белем. Ал чоң дүкөндөн бир сыйранын ордуна бир келишкен каракүл жакалуу пальто алып эле мен ыраазы кылып жөнөгүлүп ийгиси бар окшойт. Митаам Сейдикеримдин кызы эмеспи? Оюн дароо түшүндүм. Жок болбойт дедим. Өзүм анда мен элге кантип мактанам? Экинчиден ышкым кайнап кетпедиби? Бу табышкер күйөө баламдын акчасынын бир четин тирүү кезимде мынча болду көрүшүм керек эле да. Андыктан кызымдын чөнтөгүнөн бул пул жарыктыкты чубаттырып көрөйүн деп атпаймынбы? Момуну ал, кызым деп дүкөндөн атайы эле олда кымбатын талап кылып туруп алдым. Атанын баркын түшүнүп, Гүлшайырым атайын чакыртканы чын болсо кыйналсын дедим. Кызымдын кыйналып кымырлыганына да ичим жылып турду. Эсимде биротоло калайын дедим. Анан айылга барганда кайра эле элге айтаар сөздү да азыр дүкөндөн кетпей туруп даярлап алыш керек да, туурабы? Чыштай бир сыйра кийинип алсам, дырдай жылаңач болуп, кайра чечингиче кызымдын мага көрсөткөн сыйын мына деп далил тутуп, улам бирин чечип ыргытып айта бербейминби, туурабы? Ушинтип күйөө баламдын бир сыйрасы мага айтып бүткүс тамаша болбодубу? Мындай учурда жөн кетирбей калайын. Жок, кызым бир сыйрага хромөтүк, чылгоосу деп сөздү аягынан баштадым. Ич кийим, кабуркөт, костюм, шым, чөнтөгүндө 100 аарчы дедим. Дагы көйнөк, эзели тагынбасам да галстук дедим. Норка тумак, карыган кишиге топусу кошо деп койдум. Билмексен тарт. Ал турсун көзүмдү жумуп жиберип, мейлеми болоор иш болду деп ичкилерин майке түрсү деп ананы да кулагына жеткидей кылып айтып салдым. Ушуларды кыргыз бир сыйра дейт. Жүрү кызым, кайра барып күйөө баладан бир сыйра дегенди тактайлы деп балкайып, тартынбай тиктеп туруп өзгөчө талап кылдым. Бала ыйлабаса эмчек кайда? Кызым, баралы дегенде чочуп кетти. Эми айласы жок үйүнө кайра бурулуп, дагы акчадан мол алып келди. Сөзүмө муйганы ушу да, садаган кетейиним. Бир эркеледим да. Анан бир сыйраны четинен ала баштады. Могу жарайбы? Деп эле мен каалаганды ала берди. Мен тажаткыр жедеп кымбатын алдыра бердим. Арзан ата-эне каякта экен? Колунда бар экен, кымбат экенимди түшүнсүн дедим. Костюм шымга жеткенде көңүлүм тое түштү. Кыз байкуш деле аянбай турбайбы? Болду балам дедим. Пейлиңди көрдүм дедим. Жалынганга сөз таба албай калдым. Жалбара бердим. Мурда бир сыйра деп мен демитсем, эми акчасын түгөтө албай жүргөн немелер окшойт. Кызым көчүрүп болбой койбоспу? Бир сыйрага кошуп кийинки энесине да алып берип салбадыбы? Анан дагы колума пул берип жатпайбы? Бригадирдин жылдык бүт айлыгын бир күндө алып койдум. Көрсө кыз баладан айлантса болот. Тура, тигинтип жер баспаган чоңду жүйөөгө жыгып берди. Карыганда көңүлүмдү өстүрдү.
Çitтай gintip opkom öңdönüp kayran özüm hak volga men gelip жылып түшүп калсам болобу сөгөттүгө. Баягы базарлык үмүт өткөндөр жаныма жолой албай коюшпадыбы? Жүрөгү жоктор. 3 күн катары менен сөгөттүнүн чаң көчөсүндө баары көрүшсүн деп чыштай кийинип, жаң кийимдердин жанагы эткет кагаздарында желектей желбиретип тагып коюп, ары бери басып турбадымбы? Бу Кудая тобо Сейдикеримби дешип шыбырашып же башкабы дешип байкуш ыймандууларым сүрдөп жатышпайбы? Анан аларды да тиги шаардагы таанышымдай бери бирден чакырып алып, ооба мен Сейдикериммин деп бат эле аларды алиги менен ийге келтирип, Сейдикеримдин дал өзү экенимди дааналап коюп жатпаймынбы? Бирок кара күл пальтомду чечпей, ким майла деп кыйытса эле майлап, базарлык дегенге да мына базарлык деп өзүм эле атайы сөгөттүнүн бактысын кошо кеңейтип, ошо акчаны топо-толук чачпадымбы? 5 кызы бар мага деги ким деген тең элет. Бир эле Гүлшайырым айылдын жүрөгүн ушунча рөпкүтүп салбадыбы? Ушу быйыл Байырым мектебин бүтөөрү менен эжелерине жетелеп барып, 5-классынан тартып, эми орусча окутуп койсомбу деп ниет кылып калдым. Алар инисин каалаган окуусун өткөрүп койгудай, көрсө Кудайым мага берип салган киши турбаймынбы?